Урматтуу журналисттер, урматтуу шайлоочулар, бардыгыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен биринчиден шаардык мэриянын атынан куттуктаймын. Себеби бүгүн өлкө тагдырын чечүүчү парламенттик шайлоо жүрүп жатат. Бүгүн Ош шаарында дагы мына өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. 86 шайлоо участкасында шайлоо жүрүп жатат. Шайлоочулардын жалпы саны 179дан ашты. Биз буга чейин атайын урматтуу президентибиздин ушул парламенттик шайлоого карата жарлыгы чыккандан баштап шаардык мэрия атайын иш-чара түзүп, ушу иш-чара негизинде атайын график негизинде иштерди алып бардык. Эң негизгиси ушул бардык партияларга биз үгүт иштери жүрүп жаткан мезгилде шаардык мэрия бардыгына бирдей шарт түзүп берип, эч кандай мындай тоскоолдук жараткан жокпуз. Бүгүнкү күндө мына шайлоо уже башталды. Биз бардык 86 участкада атайын борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрү менен, аймактык шайлоо комиссиянын мүчөлөрү менен биргеликте шаардык мэрия ушул 86 шайлоо участкада эң негизгиси ушул бүгүнкү кырдаалды эске алып, санитардык гигиеналык нормаларды сактоо максатында ушул дезинфекциялоочу килемдерди койдук, антисептиктерди, борбордук шайлоо комиссия тарабынан берилген атайын бет каптарды, кол каптарды, антисептиктерди ушул жерге коюп, атайын кызматтар менен биргеликте ушул 86 участканын тең мына дезинфекциялоо иштерин биз жүргүздүк. Бүгүн дагы ушу такай атайын кызматкерлер дезинфекциялоо иштерди убагы менен жүргүзүп турат. Мен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып жалпы жарандардан дагы суранат элем. Ар бир жаран ушул гигиеналык нормаларды сактап берсе, ушу шайлоо тынч өтсүн. Албетте бүгүн эме мындай өлкө тагдырын чечүүчү күн болуп аткандан кийин ушул 16 партия парламент шайлоого катышып атат. Мен бардык партияларга ийгилик каалаймын. Жеңилүү дагы болот, жеңиш дагы болот. Ошон үчүн жеңген партиялар ушул мамлекет үчүн, жакшы элибиз үчүн кызматтарды кылат деп ойлоймун. Бардык партияларга мен ийгилик каалаймын. Мамлекетибизде өнүгүү болуп, тынччылыктар болуп, ушу жакшылыктарда гана элибиз маанай ачык болсун деп.